Кутмандуу кушуак кечиңиздер менен сүйүктүү биздин көрөрмандарыбыз. Бүгүн бизде дүйшөмбү жаңы аптанын башталышы. Эң башкысы биздин сон шоу программабызды өткөзүп албай, биз менен биргеликте гана болуңуздар. Бүгүн кызматыңыздарда мен Алтынай жана кесиптешим Нурдос болобуз. Барыңыздарга кутман кеч, сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Дагы бир жолу сонун шоу программасы биз кайрадан түз эфирдебиз. Анан Алтынай, мен бүгүн өтө бир сонун маанайда эфирге келдим дейсиң. Эртең менен ойгонгондо эле ушундай сонун ойгондум дейсиң. Ойгонсом эле эшикте күн тийип, өзүнчө эле бир жаз келаткандай мага сезилип атат да. Анан жүрөктө өзүнчө эле бир гармондор ойгонуп. Чындыгында сонун. Эң сонун туптура бир жума күтсөк, көптөн күткөн биздин жаз мезгилибиз дагы, сүйүү мезгилибиз дагы жакында кирип келет экен. Анан кесиптеш сага бүгүн өзгөчө чач жасалгандай баса бергилеп айткым келип жатат. Сага өзгөчө сонун жарашат экен. Дал ушундай сонун маанайды бүгүн 1 саат алкак бою биздин көрөрмандарыбызга дагы тартуулайбыз деген үмүттөмүн. Ооба, сөзсүз түрдө бизде кубаныч менен биз сиздер менен дагы бөлүшмөкчүбүз. Анан Алтынай, жылуу сөзүң үчүн чоң рахмат. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, сиздер дагы ар дайым жакын адамдарыңызды жылуу сөз менен кубантып, ар дайым ал адамды колдоп, коштоп туруңуз дейли. Туура айтасың, кесиптеш, жакшы сөз жан аракетте бекеринен айтылбаса керек. Андыктан ата-энеңиздерге, жакындарыңыздарга, бир туугандарыңыздарга, дал ошондой эле досторуңуздарга ар дайым бир жылуу сөзүңүздөрдү арноону унутпаңыздар, эч качан бири-бириңиздерди капа кылбаңыздар, ар дайым маанайыңыздар ачык болуп турсун. Эң сонун сөздөр болду чындыгында. Анан билесиңби, кесиптеш, эфирибизди баштаардын алдында ушундай сонун маанайга дагы бир маанай кошупчу, сонун бир бийлегим келип атат. Эң сонун, анда эмесе биздин эстрадабыздын жаркын ырчы мырзасы Нурлан Насип жакында гана бизде Казакстандык ырчы мырза менен Серик Ибрагимов менен сонун дуэт аткарышты. Анда эмесе диско аттуу чыгармасы бир гана сиздер үчүн жаңырсын. Биз менен бирге бийлеп туруңуздар. Нурлан Насип жана ошондой эле Серик Ибрагимовдун аткаруусунда диско деген жагымдуу музыкалык клиптен соң биз сонун шоу программасы түз эфирибизди улантабыз. Ал учурда биздин студиябызга келип калган конокторубуз бар экен. Анда эмесе сиздерди дагы тааныштырып өтсөк, Эгиз Тумар долбоорунун катышуучулары, маданияттын мыкты кызматкери, Улуттук телерадио берүү корпорациябыздын диктору Мирзат Муканов жана ошондой эле эстрадабыздын жаркын ырчы айымы, Асман проектисинин жеңүүчүсү, Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблдын солисти Жанар Туратова. Кош келипсиздер биздин студиябызга. Маанайыңыздар кандай? Жакшы эле. Эң сонун, анда эмесе келиңиздер алгач эле көрөрмандарыбыз менен амандашабыңыздар. Сиз баштаңыз. Саламатсыздарбы, жалпы көрөрмандар, кутман кеч. Бүгүн чынында аба ырайы абдан сүйүндүрдү. Ошо. Кутман кечиңиздер менен Улуттук 1-каналдын, Муз каналдын көрүүчүлөрү. Жогоруда мен өнөктөшүм айткандай, бүгүнкү аба ырайы баарынын эле бардык кыргызстандыктарды, бишкектиктерди көңүлүн көтөрдү болуш керек. Маанай кандай деп атпайсыздар? Маанай сонун. Эң сонун, анда эмесе кош келипсиздер студиябызга дагы бир жолу. Эми буйрса келе жаткан жума 3-жума болот. Биргеликте иштеп жатканыңыздарга деги эле бири-бириңиздерге кандай көнүшүп кеттиңиздер, кандай болуп жатат? Айтып берсеңиздер. Долбоор тууралуу. Баштаңыз. Буга чейин даярдыктар жакшы болду, бирок ушул 3-чү чыгарылышка биз андан да катуу даярданып атабыз. Буюрса, анткени экинчи чыгарылышта кетип калайын деп аз калдык. Ошон үчүн буюрса жакшы болот деген ниеттебиз. Жакшы, эң сонун. Биз оңой эле көнүшүп кеттик. Анткени Жанар дагы мындай адам менен тез тил табыша алган адам экен. Мен аябай сүйүндүм бул үчүн. Анан экөөбүз бири-бирибизди жакшы эле түшүнүп атат болушубуз керек, э? 3-жума келе атат, уша элекпиз азырынча. Жакшы, буюрса ушул темпте, ушул бойдон буюрса долбоордун аягына чейин чыгып, сынакты утуп, баш байгени жеңип, анан жетелешип алып, сонун болуп кет калыңыздар дейм. Майрамдаппы? Долбоор өзү жагып атабы? Долбоор жөнүндө бир айтсаңыз. Ой пикириңиздерди угуп келип жатат. Долбоор чынында абдан кызыктуу, жагып атат. Мисалы, экинчи чыгарылышта ушул биздин кесиптештерибиз абдан жакшы даярданып келиптир. Театрга баргандай эле болдук кээ бир номерлерде, чынында. Долбоор албетте жагып атат, бул вокалдык долбоор да. Анан мен өзүмдү айта турган болсом, мен үчүн аябай чоң жаңылык болуп атат. Мен ырчы эмесмин, бирок түз эфирде фонограммасыз ырдаган
мен үчүн аябай оор, ошол эле учурда ага карата даярданып, мындай кызыктуу экен чынында. Жакшы, эң сонун. Түз эфир деп айтып калдыңыз, жандуу үндө деп өзүңүзгө кандай баа бересиз негизи аткарууңузга? Мындай карасак. Негизи бул деген конкурс болуп атпайбы? Анан жобосун алайык, аны калыстар баалайт экен, ошондой эле эл добуш берет экен. Анан өзүмдү эми өзүм аябай шумдукмун деп мактай албайм, албетте кемчиликтер бар. Жакшы. Жакшы, анан Жанар айым жогоруда айтып калбадыңызбы, театралдаштырылып, башка конкурсанттарыбыз депчи. Сиздерде эмнеге андай болгон жок? Балким бийчилердин коштоосунда, же балким сиздер дагы театралдаштырылган мындай бир көрсөтүүлөр болгон жок сиздерде? Мирзат мырза айтып кеткендей, баягы биз экинчи чыгарылышта ушу жандуу үнгө карата атайын ушул фортепианонун коштоосунда ырдайын дедик. Анан бирок биз эми ойлонуп атабыз, бул жюри ар кандай болгондуктан кээ бирөөлөр вокалга карайт, кээ бирөөлөр вокалга карабастан шоуга карайт. Ушу эмкиде биз баягы шоу көрүнүштү да көрсөткөнгө аракет кылабыз го дейм. Актерлук чеберчиликти деп да койсок болот экен да. А негизи актерлук чеберчилик жакка келсек, экөөңүздөр кандайсыздар? Актерлук чеберчилик барбы? Мисалы, сахнада ырдап атып, ошол жерден роль аткара аласыздарбы? Жанарга оңойлуу болуп болуш керек. Кандайдыр бир идеяңыздар барбы, план барбы? Деген айтпай туралы. Кудай буйрса, келе жаткан ишембиде көрүүчүлөр менен бирге көп болобуз, Кудай буйрса. Эң сонун анда чыгармаларга келсек, ким сунушталат өзгөчө? Жанар айымбы же сиз, Мирзат мырза сизби балким чыгарма тандоодо? Биринчи эң алгачкы ачылышындагы ырды мен сунуштагам Жанарга. Анткени аябай сонун ырда. Карагым ай деген кыргызчалаштырып сонун ырдаптыр Жанар айым дагы. Анан мен сунуштагам, кийинкисин Жанар сунуштады. Албетте сонун ыр, дароо эле макул болдум. Ошондуктан эмки ырды Мирзат мырза сунуштап атат. Катар менен сунуштап бере жатасыздар. Эң сонун. Эң сонун. Анан Мирзат мырза, сиз буга чейин алып баруучу болуп, диктор болуп, мындайча айтканда олуттуу болуп жүрдүңүз да. Анан келип туруп эле шоу бизнеске деп коелукчу, ырдап калдыңыз, сахнада ырчы катары жүрүп калдыңыз. Эфирде жүргөн менен, олуттуу болуп жүргөн менен, беркиндей ырчы болуп сахнада жүргөндүн айырмасы кандай экен? Өзүңүзгө жактыбы? Аябай деле оор болгон жок. Негизи эле мен жан дүйнөм чыгармачыл адамдардын жанында жүрүүнү каалайт. Ошон үчүн мен кээде тамашалап айтып калам. Мен бир да саясатчы досум жок, бир дагы чоң досум жок. Чыгармачыл чөйрөдө жакшы саналаштарым бар, жакшы байкелер, жакшы эжелер. Демек, мен үчүн аябай деле оор болгон жок. Жакшы. Негизи калыстар тобу берген сын пикирге кандай көз карашта, кандай ойдо болдуңуздар? Жалпы ошол тууралуу бөлүшө кетсеңиздер. Сын пикир жогоруда айтып кеткендей, мисалы бул экинчи чыгарылышта эки вокалист отурду, бир актер десек, ошол вокал жагына баягы сын айтканда бир аз мен кошулбайм бул нерсеге. Жок, мен балдар менен кошулбайм, төмөн балдар болуп калды. Мен буга нааразымын бир аз. Калган Мирзат мырза. Бул конкурста туура Жанар айтмакчы аябай ылдый болуп калды окшойт баалар. Эми бирок бул конкурста ал ошол адамдардан көз каранды, аларга демек жаккан жокпуз. Бир нерсе менен макул болгон жокмун. Кемчиликтерди айтып келип, анан силер авторго жете алган жоксуңар деген сунушту, сынды мындай анча өзүмө мындай жакын ала алган жокмун. Анткени автор ал автор. Ооба. Чындыгында автор бул автор. Анан сын пикир деп калдык. Өзүңүздөрдүн баракчаңыздарга, мисалы Инстаграмга ошентип жазгандар болдубу? Туура эмес жуп болуп калыптыр, бири-бириңиздерге келишпей калыпсыздар деген сын пикирлер болдубу? Ошол комментарийлер боюнча мен бизди колдоп жаткан, ушул жазып жаткан адамдарга ыраазычылык билдиргим келет. Чоң рахмат сиздерге. Баягы жуп боюнча, келишпей калыпсыздар, төп келишпей калыпсыздар. Андайдар да болуп атат. Бул Мирзат мырзаны абдан жакшы көргөн адамдар окшойт. Мени ырдай албайт экен. Сиздин тарабыңызга жаман айтылып атабы? Негизи бул мындай да конкурс элге салынып атат да. Эл көрөт, интернетке жүктөлүп атат, анан эл ар кандай.
кээ бирөөнө жагат, кээ бирөөнө жакпайт. Эми бул деген туптуура эле кабыл алыш керек. Бул табигый нерсе. Бирөөнө жагасың, бирөөнө жакпайсың. Бирок жанардын дагы бир жакшыма жаккан сапаты ушул жерден айтып койгум келет. Бирөө үчүн, бирөөнө жагыш үчүн, бирөөнө жакшы көрүнүш үчүн аракет кылбайт экен. Кандай болсо ошондой. Бул эң жакшы сапат. Жакшы, эң сонун. Анда ыр деп калдык, эгиз тумар деп калдык. Келиңиздер, сиздин номерлериңиздерди көрүп келейлик, Жанар Туратова жана ошондой эле Мирзат Муканов ырдасын ойлойсуңбу? Жанар Туратова жана ошондой эле Мирзат Мукановдун аткаруусунда ойлойсуңбу деген эгиз тумар долбоорунан музыкалык номерден үзүндүү болду. Эң сонун. Кол чап койсок туура болуш керек. Эң сонун аткаруу болду чынында. Барган сайын ачуу болуп жатат, абдан кызыктуу болуп жатат. Негизи өзүңүздөр кандай баа берип кетесиздер? Чогуу көрдүк азыр отуруп, кандай эмоция болуп жатат? Балким катачылыктарды көрдүңүздөр. Жер мындай болуп койсок болот. Негизи катачылыктар бар эми албетте. Мисалы ошол эле калыстар айтпадыбы, эки үнгө бөлүп кетсеңер болмок деген сыяктуучу. Эми биз ошону ойлонбой калыптырбыз, бул биздин минус. Анан калганын эми эл сындап атат да. Кээ жагып атат, кээ жакпай эле. Менимче бул ушул ырга жараша биз жакшы аткардык. Анткени бул ырда биз ушундай бир жылуу бир башкача бир сезимди беришибиз керек болчу да. Бул ырга ашыкча бий же ашыкча бир эч нерсе кереги жок болчу да. Бул жөн гана үн менен жана аспап угулганда бул абдан сонун нерсе деп ойлойм. Ошол эң сонун, чындыгында чын жүрөктөн аткарылып, аябай байкасак, кадрларды да байкасак, Мирзат мырза көздөрү менен аябай сонун иштеп, чындыгында чын жүрөктөн аткарылган чыгарма болуптур. Анан инструмент деп калдык. Мыктыбек мырза дагы жүрөт. Мыктыбек Нурланбеков, Мыктыбек Нурланбеков менен ким сүйлөштү? Бизге ушундай фортепиано чертип бер деп сунуш ким кылды? Жанар айым сиз, эч каршы болбой эле өзүнүн номерин аткарган соң сизге келдиби? Албетте, анткени биз Мыктыбек экөөбүз курсташпыз, көп жылдан бери жакшы доспуз, чыгармачылык дос. Ал буюрса жакында Мыктыбек жазып берген ырларды дагы мен аткарып чыгарам. Ошондуктан бул сунушту мен киргиздим. Ошол бул ырга абдан жарашыктуу болот деп сүйлөшүп, андан тышкары ал өздөрүнүн дагы ырын ошол аспап коштоосунда ырдашты. Мен ойлойм, ушул биздин эки номер баягы өзгөчөлөндүү болуш керек деп ойлойм. Ооба, чындыгында өзүнчө да, эми баягы театр ал өзүнчө, бул өзүнчө акустикалык аткаруу. Жакшы, негизи азыркы учурда жеке иштериңиз дагы абдан көп. Негизи эле ушул келе жаткан чыгарылышка даярдыктар кандай болуп жатат? Күндө жолугуп жатасыздарбы же белгилүү бир убакытты бөлүп жолугуп жатасыздарбы? Кандай болуп жатат? Мирзат мырза бир башкача же чынын айта берели. Биз биринчи чынын угуп көрөлү. Биринчи калп айтып көрөлү. Ой, биз күндө жолугуп атабыз. Эртеден кечке чейин ырдайбыз деп эле. Эптеп мына бир жума тынбай ырдап атып чыкканыбыз ушул. Бул мен эфир үчүн ушундай айтышым керек болчу. Эми чындап айталы, экөөбүз жарым саат даярдандык, Өткөн чыгарылышка? Ооба. Ооба, чынында биз экинчи чыгарылышка ошондой. Экинчи чыгарылышка эки жолу ырдап, андан кийин эфирдин алдында дагы эки жолу ырдап алдык. Ооба. Жакшы, эң сонун. Ооба. Анан Жанар айым, Мирзат мырза менен иштегенде, мисалы, сиз профессионал ырчы катары, тембр, үнү кандай баа бересиз? Абдан жогорку баа берем. Мен буга чейин деле айтып кеткем. Ушул Мирзат мырза мага алгач ушул видеосун жөнөткөн, ырдаган. Ушул үнүн угуп аябай сүйүндүм да, анткени мисалы адамдын үнү болсо да баягы слух болбой калышы мүмкүн да. Мирзат мырзада бардыгы бар, ошондуктан иштешиш бул оңоюраак келет да. Ошол жагынан абдан жакшы. Албетте бул көрүнүп эле турат да, жоопкерчиликтүү абдан бир. Демек сизге жеңил болду. Жеңил мен үчүн. Негизи буга чейин бир долбоорго чейин экөөңүздөр иштешип көрдүңүздөр беле? Жок, иштешип биринчи жолу. Мен дагы бир жолу айрым телекөрүүчүлөр көрбөй калышы мүмкүн. Мен Жанар жөнүндө кантип тааныганымды айтып берейин. Мен бир интервью алып атып, Саламат Садыков эжеден сурап көрдүм. Азыркы жаш кыздардын ичинен кайсы ырчыны баалайсыз?
мындай ай ушул кыйнырчы болот деген кыздар барбы десем, бар албетте деп, анан ал Жанар Туратова деп айтты да. Анан ачыгын айтсам, мен деле анда билчү эмесмин. Анан ошондой аябай кызыгып көрдүм интернеттен, чын эле сонун ырдайт экен. Андан кийин бир-эки жерден жолугуп калдык, жандуу үн менен аспаптардын коштоосунда ырдагандарынчы. Анан Улуттук биринчи каналдан сунуш болуп, мага ушундай долбоор болуп атат деди. Анан мен ким менен чыгарымды аныктап коюшуптур. Жанар Туратова менен дегенде аябай сүйүндүм да. Анткени Жанардын 2 жолу фонограммасыз ырдаганын көрүп аябай суктангам да, чында жакшы ырдайт экен деп. Коңурунду, жагымдуу айым деп таанып билесиң. Эң сонун. Мирзат мырза, сизден сурайын деп жатам. Негизи Курал Чокоев мырза буга чейин өзүнүн кызы менен түшкөн видеосу абдан популярдуу болгон. Эмнеге сиз башка айымдын жанында апамдан башка бирөө менен ырдап жатасыз деген сыяктуу. Сизде да кызыңыз ушундай кызгануу болдубу? Кызым анчалык кызганган жашка жете элек болуш керек. Болгону 3-кө жаңы чыкты. Бирок мен биринчи жолу эфирге кетип атканда балам сурады. Анан эркек балдар, баардык эркек балдар ошондой болушубуз керек. Сулуу кыздарды жакшы көрөбүз. Анан балам менден сурады, каяка баратасыз? Дайыма сүйлөшөбүз. Анан мен ушундай ырдайм, бири ким менен дейт. Анан бири эжең менен ырдайм десем, анан дароо аябай кызыгып сурады. Ал кандай? Бети кандай, чачы кандай? Анан сен көр деп коюп кеткем. Анан эфирди көрүптүр үйдөн отуруп апасы менен. Анан барганда сурадым атайын. Кандай экен десем, жакшы деп. Эң сонун. Жакшы. Анан 3 топ 3 деп коет го орусча айтканда. Ошондойго кирдиңиздер да. Анан кандай сезимдер болду? Негизи эмоцияларыңыздарды абдан жашырып, мындай кет деп айтса деле макул боло тургандай болуп турдуңуздар да. Бизге ошондой сезилди негизинде. Анан ошол азыркы эмоцияларыңызды билип алсак деп сиз баштаңыз биринчи. Биз ушул баалар айтылып жатпады. Ошол кезде мен ушул кайра эле төмөн баалар деп айта бербейм. Аябай таарындым окшойт. Ошолорду көргөндө бир аз мен таң калдым. Бир четимен бир аз күтөсүзбү? Баягы мен үчүн чында күлдүк го көз. Күлдүк, биз күлдүк чында. Анткени биздин оюбузча биз андай баага ырдаган жокпуз. Ошол. Анан кандай болду анан? Билбейм. Мен жакшы эле кабыл алдым. Ооба, Мирзат мырза аябай позитивдүү адам экен өзү. Баягы кете берсем кете берем дегендей эле мааниде. Бирок мен мындай кетким келген жок да чынында. Ошол калганыбызга мен кубанычтамын. Ошондуктан 3-чү чыгарылышка катуураак даярдык көрүп атабыз эми биз дагы. Жанар аябай кыйын экен, мен да сүйрөп, мону ырдайлы, мындай кылалы деп айтып атат. Мен жөпчөнөкөй эле кабыл алдым. Мен бул шоу программа да. Силердин маанайыңарды бир аз түшүрөйүнбү? Негизи мен жашоодо деле ошондой көз карашта карайм. Жашоо деле конкурс. Жанталашып, жакшы жашаганга, сапаттуу жашаганга аракет кыласың. Кайсы күнү конкурстан ыргытып ийери белгисиз. Балким бүгүн ыргытып ийиши мүмкүн болду депчи. Жашоо деле ошондой да. Анан жашоону деле ошондой кабыл алган адам үчүн конкурс деле мындай жөн эле кабыл алдым. Мейли ыргысак ыргып кетебиз. Катыштык. Өзүмдү түз эфирде ырдап көрдүм. Жандуу менен деген сыяктуучу. Анан негизи жүрөккө жакын албаш керек экен, э? Баары бир настройду жакшыртасыз. Эң сонун. Анан биргеликте 2 жума иштешип калдыңыздар да. Биргеликте 2 жума жүрдүңүздөр. Бири-бириңиздерден кандай мүнөздөрдү ала алдыңыздар? Дал ушул жоопту бир нече мүнөттөрдөн соң жарнамадан кийин уксак болот. Анда эмесе көрөрмандар, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мына ушундай жагымдуу маанайда Амирчиктин «Это любовь» чыгармасынан кийин сонун шоу программасы биз түз эфирибизди улантабыз. Келгесиптеш, анда кезекти жагымдуу бир оюнга берсек? Жок, кесиптеш, биз суроо бергенбиз. Сурообузга жооп ала элекпиз. Сен кайрадан берип койсуң анда. Бири-бириңиздерден кандай мүнөздөрдү ала алдыңыздар 2 жуманын ичинде? Жанар айтып салыңызчы. Азыр айтылып кеткен Мирзат мырзанын сөздөрү мага азыр мени ойлондурат окшойт. Баягы жашоо болгон мамиле, сынакка болгон мамиле. Бул абдан мындай жашоону татаалдаштырбай, ошол. Бирок сынакка настройду мен өзгөрттүм окшойт. Мырзаны. Мен Жанардын аракетчилдиги аябай жакты.
кээде кечинде жазат, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп, анан негизи мырзалар бир аз аркасынан түртүп коюп туруш керек да, мындай депчи. Анан үй бүлөлүү байкелер макул болуп болуш керек. Муну унутуп калба деген сыяктуу. Жанардын бир айымдар, кыздар жоопкерчиликтүү болот да. Муну унутпайлы, тигиндей кылалы деп айтып турган мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылган сапаты жакты. Ар бир майда ишке чейин эстекертип турганы, Жакшы, эң сонун байкашыбызча пикир келишпестик боло элек. Жок, Кудай сактасын, ошон үчүн урушуп кетсек эми айланып. Бизге көрөрмандарыбыздарга дагы абдан кызык болуп жатат. Негизи даярдыктар дагы кандай кызыктар менен коштолот сиздерде? Өзгөчө балким. Даярдыктар кандай болуп атат? Эсте каларлык окуя болгон жокпу? Даярданып жүргөн учурда балким бирөө кечигип калып, эрте келип калып, күтүп калып деген. Тайм эле мен кечигип келем, жанар күтүп турган болот. Бүгүн дагы ошондой болду го. Эң сонун. Келиңиздер, анда оюнубузду баштайлык. Оюндун шарты жөп жөнөкөй. Сиздердин атыңыздардан суроо берилет. Мисалы, Жанар айым Ждан баштаган кайсы тамак жакшы көрөсүз? Жаркоп деген сыяктуу. Даярсыз, Кеттик. Биринчи суроо. Кандай тамак жагат? Ж. Жаркоп. Эң сонун. А. Жинденгенде кайсы сөз биринчи чыгат? А тамгасынанбы? Бат-баттан. Аттиңай. Аттиңай. Кайсы автоунаа жагат? Н. М. Н. Н. Жанара. Н. Н. Нисан боло берсин чанда. Нисан. Мейли, Нисан жага берсин. Жигитиңиздин аты? А. Ал жок. Ал жок. Эң сонун. Жооп болду. Кандай ыр жагат? Кайсы там болуп калды? Жанар Р. Рге келдик. Ризамын дегендер жагат. Эң сонун. Саат канча болду? Бүтөрөкпүзбү? А. Саат канча болду? Азыр саат 8:30 болду. 9:30. Адан да. Азыр деп атпаймынбы? Болду. Түшүнүктүү. Эң сонун катачылык менден кетти. Эң сонун. Немесе Мирзат мырзага Ал жок. Ал жок качан пайда болот деп койбойм. Тамаша. Биринчи мүнөттөрдөн соң Мирзат мырза. М тамгасы. Жаныңызда ким отурат? Менин өнөктөшүм. Эң сонун. Саат канча болду? Саат 9:30 болуп кеткен турбайбы? Жанардан үйрөндүм. Р. Акыркы пост кимге арналган? Романтиктерге. Романтиктерге, эң сонун. Өзүңүз жакшы көрүп жасаган тамак? З. Здан не тамактар бар? Тамак жасасам дароо эле айтмакмын. Не тамактар бар? Жанар айым балким жардамдашабыз тамак жактан. Здан башталган. Ашпозчулук, Алтынай. Зира кошулган тамактар. Зира кошулган. Ооба. Казактар айткандай зира кошулган палау деп коебу. Кыздардын кулагына сөйкөдөн башка эмне такса болот? А. Мирза Ага жеттик. Алтын тагыш керек. Алтын. Эң сонун. Кийинки. Кечиккенде кантип актанасыз? Т. Туй, кечип калбадым деп. Актанбай эле тарса эле мойнума алам дебейсизби? Эң сонун кол чабуулар болсун. Анда кезектеги ушундай сонун жагымдуу маанайда биздин сиздерге даярдаган дагы блиц суроолорубуз дагы бар. Аларга кенен эле шашпай жооп берсеңиздер болот. Сиздер жашоодо көп колдонгон сөз? Кудай жалгасын. Кудай жалгасын. Ошол сөздү көп колдоносуз. Сиз дагы? Кудайга шүгүр. Жакшы. Сиздер окуган китеп кандай жашооңуздарга тийгизген таасири? Кайсы китеп? Сиздер окуган китептин жашооңуздарга тийгизген таасири? Баштап бериңизчи. Кайсытайбыз? Суроону бир китепти окуп анан биздин жашообузга таасир эткен. Кайсы китеп жашообузга таасир эте алган китеппи? Мага биз эми Кыргызстанда көпчүлүгүбүз мусулман эмеспизби? Бир жакшы байке пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын берген да белек, ошону окуп аябай таасирленгем. Эң сонун. Жанар айым? Мен бир 10-11 класстарга жазылган бир этика деген китеп бар. Ошол ичинде дүйнөдө болгон баягы диндер боюнча ар бир көп темалар бар да. Ошонун баарын окуганда кадимкидей жашоого мындай көз карашым өзгөргөн болчу. Негизи китеп көп окуйсуздарбы? Кайсы жанрда балким?
Мирзат мырза, сиз көбүрөөк окусаңыз керек, диктор. Мен аябай көп окугандардын катарына кирем деп эсептебейм. Мүмкүнчүлүккө жараша окуйм. Анан бүгүн баары эле тез деп болуп калбады. Тез жеткирүү, тез тамак, тез татым деген сыяктуу. Анан бир тез окуу деген курска жазылып, окуп үйрөнүп алгам. Аябай жакшы экен, сунуштайм. Китепти тез эле окуса болот. Мисалы бир орточо китепти 1 саат, 2 саатта окуп кое алам. Жанар айым, өзгөчө биз айымдар психология жагынан китептерге жакынбыз. Сиз дагы ошолорго кошуласызбы? Ошолордун катарына? Ооба, кошулам. Психология китептерин көп окуйсуз. Ооба. Эң сонун. 23 февралда сиз берген белек, сиз алган белек. Акыркы жылы. 23 февралда. Эмне белек алдым эле? Болбосо айтып коеюн мындай алгам деп. Ооба, балким түз эфирден дагы орусча айтканда намек деп коет го. Акырын берип койсоңуз дагы болот. Балким жубайыңызга, негизи мен айта берейин, ойлонуп тургунча. 23 февралга карата мен мурдакы кесиптештерим НТС телеканалынын жамааты, ошондо кыздар, балдар, бир чакан команда, сонун бир туугандардай мамиледе жүрөбүз. Анан так өткөн биздин эгиз тумардын өткөн чыгарылышы болуп аткан күнү мен ошол жерде, кыздар бизди майрамдатышты, жигиттерди ошол жерде отуруп, келип катышып, анан кайра майрамга бардым да. Аябай жакты биздин кыздардын бизди коноктогону, майрамдаганы. Анан акыркы жолу алган белегим ошол болду биздин кесиптештерден. Мага үйдө устачылык менен алектенген аябай жагат. Мага мындай рулетка метр белек кылышты. Колдонуп калайын деп апарып устаканама коюп койдум. Эң сонун. Өзүңүздүн устаканаңыз барбы? Ооба, жигиттердики болуш керек го дейм, ачкычы, ара балтасы деген. Жанар айым, сиз акыркы жолу берген белек? Ошо мен берген жокмун окшойт. Эчкимге берген. Жакшы. Башка кесиптин ээси болсоңуздар, кайсы кесипти тандамаксыздар? Мисалы. Сиз диктор болбосоңуз, сиз ырчы болбосоңуз. Экөөбүз алмашып коелу, мен ырчы болмокмун деп койбойсуз. Жок, кездер чын жүрөктөн, чын эле балким сиздин өзүңүз жеке ойлоруңузду уккугуз келип жатат. Жанар айтасызбы? Айта берейин. Мен негизи ушул шоу бизнес тармагына келгенде же ушул ырчылыкка келгенде дароо баягы ырчылар көп баягы шаңдуу, ачык, бир ачык айрым башкача болот го. Мен андайым бир аз жок да баягы. Ошондуктан мен ойлойм, ырчы болбосом, баягы юрист же ушундай бир кесипке бармак болуш керек деп. Мен өзү ошого аябай мындай ыңгайлуу. Мен кичинекей кезимде атам аябай жанына көп алып жүрчү да. Жумуш жасса жанында туруп тур деп улам жумшачу жаман көрчүм. Бир аз кененирээк жооп берем. Бизде убакыт кенен. Анан кичинекей кезде бала ойногусу келет, бир жаман көрчүм да. Жумшай берет, муну алып кел, тигини алып кел дей берет депчи. Анан атам ушинтип чоңойтчу, эркек деген 17-чи гайка эмне экенин билиш керек депчи. Анан мен азыр мен түшүнүп атам атамдын эмнеге үйрөткөнүнчү. Кээ бир адамдар чарчатат го. Кээ бир коом чарчатат, чөйрө. Ошол коомдон, чөйрөдөн, адамдардан чарчаганда мен кичинекей кезимде атам үйрөткөн устачылык, кесип менен барып алектенем. Бир нерсе жасайм. Эс алат адам. Анан атам темир уста. Анан темирдин адамдардан айырмасы эмне айтайынбы? Темир менен сырдашсаң угат, кайра жооп бербейт, урушпайт, куйтулук кылбайт. Өзүң каалагандай жасасаң болот. Анан мен ойлойм, эгер ушул телевиденияга аралашып калбасам, балким темир уста болмокмун. Абдан сонун. Эң сонун жооп болду. Анда эмесе кезекте бизде түз эфирге чыккан көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Тааныштырып өтсөңүз өзүңүздү. Мен Ашына Жерим, Шектей Салатам, Мирзат Мырза менен Жанар айымга кабыл берип бар эле. Эң сонун. Мен ойлойм, Жанар айым менен Мирзат Мырзага калыптарды соо, правильный багып койгонго деп. Адамдар көрүп турат. Мен буларды колдоп келем, анан кийинки чыгарылыштарда дагы чоң негиздерди каалайм. Жакшы даярдыктар менен келишиңиз.
Эң сонун байланышка чыкканыңызга сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сонун бир каалоо тилек болдош керек кесиптеш. Чоң рахмат түз эфирге байланышка бизге чыкканыңызга. Биз маек эсти улантсак. Чоң рахмат деп болчу биз. Кечирим сурайбыз. Аябай келип шашылып кетти Мен окшойт. ойлойм өткөн чыгарылышта бирөө чалды, бирөө. Ошондуктан кечирим сурайбыз дагы бул Биз жолу. аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Чын эле колдогондор бар экен, биздин өзүбүзгө чейин жазгандар болуп атат. Жакшы аткарып атасыңар деген. Бул дем күч берет экен чынындачы. Анан ошол биздин балким бирин экин колдоочуларыбыз бардыр. Ошолорду мындай уят кылбай, ушундай эле дедирбей, кийинки чыгарылышта Кудай буйрса ошолор үчүн, ошолорду мындай маңдай жарыла сүйүндүрүш үчүн жок дегенде аракет кылабыз. Жакшырдан рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Негизи менде мындай азыр кызыктуу бир суроо пайда болду. Сиздердин атыңыздардан фан баракчалар ачылып жаткан жокпу азыркы учурда? Атайын сиздер деп дуэттеп. 3-чү чыгарылыштан кийин ачылышы мүмкүн. Буйрса эң Буйрса эң сонун фандар бар экен ооба. жакшы. Демесе биздин бир суроолорубузду улантсак, актёрдук чеберчиликтерде актёрдук чеберчилик тууралуу айта турган болсок, кандай тасмада роль жараткыңыздар келет мисалы? Эгер ушундай сунуш түшсө алдыңкы убакытта. Жанар айым өткөнкү эфирде сиз бизге конокко келгенсиз. Менин эсимдеги боюнча сиз бир олуттуу каарманды ойнойм дегенсиз, а? Ооба. Ал эми Мирзат мырза. Билбейм, Кинодо сиз кандай роль? Комедияга жакынсызбы же трагедиягабы? Балким мелодрамада өзүнчө бир романтик болуп. Аны ойлонуп көрбөптүрмүн чындыгында. Жакшы суроо экен, кызыктуу. Кандай жанрдагы фильм билбейм, ойлонуп көрбөптүрмүн. Негизи өзүңүз кандай мындай Негизи комедияга жашоодо сизди жакынсызбы? көп романтик деп угабыз. Балким бир Эл айта берет да. Негизи андай эмес деп. Жок, эми ал маанайга жараша. Кээде комедия көрөм, кээде психологиялык фильмдерди көрөм, кээде фэнтези көрөм, отуруп алып мындай кыялдангың келет го, мындай жашоодон башкача нерсени көрүпчү. Ар кандай маанайга жараша. Мен айтсам болобу? Менин оюмча ошо Мирзат мырза баягы бир романтикалуу французча бир кино болсо, ошо Францияда тартылган. Ой. Ошондойго жакшы болуш керек. Ошондой элестер болуп Мирзат жатат. мырза Мурутчан, Кляпачан, Жеңеме Озунда эфирге Роза. башня жакта барат. Мен ушундай элестетип кеткенсиңер. Эң сонун элестетилер экен. Анда эмесе бир нече мүнөттөрдөн соң жагымдуу маегибизди дагы улантабыз азыркы кезекте. Ооба, бизде музыкалык клип бар, Аймайыл Чейбардасын кайра, андан соң биз сонун маегибизди улантабыз. Сонун маанайда сонун шоу берүүсү алдыга карай өз сапарыбызды улантабыз. Анда эмесе Кеттик биз кезектеги биз суроолорубузду уланта берсек, капа болгон учурда өзүңүздөрдү кантип алаксытасыздар? Жанар ырдайт болуш керек. Ооба, чынында ырдоо негизи жардам берет да, баягы. Тынчтандырат. Ооба, музыка жана ырдоо же тоого барып эс алуу. Эң жакшы. Мен эфирге чыгып кетем деп койбойсузбу? Баары унутулат, Ар кандай тоого чыгып көрөм, мен деле балыкка барып көрөм, аябай мындай. Адам өзүнчө болгондо ойлор келет, мен киммин деп өзүнө суроо берет. Жалгыздык негизи мындай адам тарбиялайт да, бол беркел бери кайрыл депчи. Жакшы. Сиздер идеалдуу деп элестеткен күнүңүздөр? Бүгүнкү күн мен үчүн ар бир күн идеалдуу. Эртең менен турганыбызга шүгүр кылабыз. Ушул күндө жашап атканыбызга шүгүр кылабыз. Ар бир күндө ошондой кабыл алыш керек го деп ойлойм. Кошулам. Эң сонун. Жашооңуздардагы эң башкы жетишкендик? Жанар баштасын. Мирзат мырза кечкеле Жанар айым баштасын, Жанар айым баштасын. Кыздар биринчи сүйлөш керек да. Андай жетишкендик менин оюмча боло элек. Баратам. Эң сонун. Токтой элекмин деп айтасыз. Эң сонун. Аз калды. Буюрса 3-чү сезон ишемби күнү болот, андан кийин дагы болот, андан кийин дагы болот. Эгиз тумар долбоорунун жеңүүчүлөрү Мирзат мырза жана Жанар айым дегенде, мына ошондо Жанар айым максатына жеткен болот. Ошондойбу? Ал чек эмес да, Чек эмес. Ооба, чек эмес. Бирок бул кичинекей бир деңгээли деп коет, Эң сонун. Кайсы өлкөдө жашасам деп кыялданасыздар? Же кыялданчусуздар буга чейин?
өнүккөн Кыргызстанда. Азамат, мен да ошондой. Анан мен бир нерсени кыялданам. Башка жактыктар, Кыргызстанда жашаса деп кыялданган, Кыргызстанда жашагым келет. Жакшы. Жашоодогу койгон эң башкы максатыңыздар. Соңку сурагыбыз болсун. Акыркы суроо. Жашоодогу негизги максатыбызбы? Татыктуу жашап өтүү. Сиз үчүн, Жанар айым. Ушул татыктуу сөзгө мен бактылуу жашап өтүү. Эң сонун. Сонун. Чынында сонун өзгөчө бир мындай орусча айтканда душевный деп коет го. Сонун маек болду. Жоопторду алдык. Жооптор алдык. Анан чыгармага келсек, ойлойсуңбу деп чындыгында сонун аткаруу болуптур. Балким менин купулума толду. Көптөгөн көрөрмандарыбыздын телегөрүүчүлөрүбүзгө да жакты деген ойдомун. Анан балким кавер кылып жаздырып чыгарасыздар. Алдыңкы убакытта. Аябай идеяга бай жигит экен, Ойдон жатабы негизи. Жакшы идея бердиңиз азыр. Балким мүмкүн ишке ашырабыз. толкандуу ыргылып жаздырып, клевин тартып, бизге сонун шоуго презентацияга келип каласыздар, балким. Балким Мирзат мырза ырчы катары таанылып баштайт. Ошондой пландар барбы? Негизи ойлор болду эле ошондой. Ырчы болуу дегенби? Ырчы болуп болоюн деген деле ой жок болчу. Биз келинчегим экөөбүз бир клип тартып көргөнбүз. Интернетке эле жүктөгөнбүз, каналдарга берген жокпуз. Өзүбүз үчүн да. Анан ар бир ырчынын биз кээ бирөөнү айтабыз, ой, ал ырдай албайт депчи. Бирок ошолордун деле көрөрмандары бар да. Ар бирөөнүн өзүнүн угарманы, көрөрманы болот экен. Анан сиздин идеяңыз, сунушуңуз аябай жакшы экен. Чоң рахмат. Жакшы. Кошуп кетким келип турат. Азыркы заманда мисалы ырчы деп бөлүнбөй деле калды окшойт. Анткени мисалы Мирзат мырза бир чыгарманы ушундай бир берилип жан дүйнөсү менен ырдаса, ал мүмкүн ырчылардан да 100 эсе ашып толтура көрөрман топтошу мүмкүн да. Жакшы. Жанар айым, айтсаңыз, негизи жеке чыгуу менен дуэт болуп аткарып чыгуунун айырмачылыгы сизге кандай сезилет? Албетте жеке чыгып аткаруу бул жеңилдик мен үчүн. Баягы өзүмө өзүм жооп берем дегендей. Ушул дуэт аткарганда баягы жаныңда ырдап аткан адамга дагы мындай толкундоолор болот экен. Аябай. Мирзат мырзаны ушу ойлойсуңбу, ырдап атканда аябай толкунданып карадым чынында. Бирок байкаган жок. Байкабай койдум да? Эң сонун. Ооба, сонун. Анан ырчы, балким ырчылыкты хобби кылып, дагы ыр жаздырайын деген пландарыңыз барбы сизде? Бар. Ырдаган жакшы да. Биздин убактыбыз бар болуш керек бир аз. Мен бир таанышым бир компанияга, кичирээк чакан компанияга жетекчи болуп калды. Анан мен дагы чоо жардам берчи деп бир аз убакытка чогуу иштеп калдым. Анан күндө урушат кол алдындагылар менен чыйкырып көрөт, ай деп калчылдап калат. Анан мен кабинетте ырдап отурам. Жанар жогоруда айтпадыбы мындай өзүмдү толкунданбай, же кайгырганда ырдайм депчи. Мен деле ошону колдоном. Ырдап отурсам, ары өтүп барат эле, ырдап отурасыз дагы деп өтүп кетет. Анан бир күнү келип айтты да, эмне ырдайсыз депчи. Анан айттым, элдин баары менен кырылышып бүттүм. Кичине ырдап, мындай өзүңдү токтотуп ал да десем, ал да колдонуп көрдү. Анан сонун экен деп, андан кийин мен бир аз убакыттан эле кетип калдым. Күлүп калчумун да, залда келатканда кыйкырып ырдап келатканда, бул жаңы эле бирөө менен урушуп чыккан окшобойт деп. Жакшы, негизи Мирзат мырза, айтсаңыз, жубайыңыз дагы теле жагына дагы мындай кошулуп турат ар дайым. Жалпы эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп айтып калат. Үйдө пикир келишпестик болуп калбайбы ортодо? Эки кочкордун башы бир казанда сонун кайнайт. Мен кээде тамашалап айтам. Ооба, мен келинчегим дагы алып баруучу, сөздүн гүлүн терип сүйлөгөн киши. Анан мага жаккан жери урушканда дагы кызыктуу урушасың да. Мисалы бизге бир айтып бересизби? Жөн аларды айтпай эле коеюн, мындай кызыктуу, кайра жооп бере алат, ичиң күйгүзө алат. Эгер балким теле алып баруучу болбой калса, көп сүйлөгөн кыз болуп кала турган болсо, балким жашоом кызыксыз болуп калмак. Ошон үчүн тескерисинче мага жагат. Кээде бир тармакта болгон үчүн көп нерселерди чогуу кеңешебиз. Менин бүгүнкү эгиз тумар долбооруна катышып аткандагы мен стилистим, дем бергичим дагы ошо келинчегим.
Негизи азыркы учурда эми сиздер дуэт болуп аткарып жатасыздар, биргеликте иштешип жатасыздар. Ар дайым эле эки адамдын ою бир жерден негизи эле чыга бербейт. Чынында мындай карап турсак, ошол ушундай пикир келишпестик, түшүнбөстүк болбош үчүн ашыкча унчукпай койгон туурабы деп ойлойсуздарбы? Жеке оюңуздарды уккубуз келет ошол жагынан. Сиз жооп бересизби? Көбүрөөк сүйлөп коймокчу. Эми негизи баарына макул боло берген башка, анан компромисске келип иш алып барган башка да. Менимче экөөбүз ошо бир пикирге келип эле иштеп атат болушубуз керек. Мындан ары деле ошондой болот деп эле ишенем. Эң сонун анан Жанар айым, мен негедир ушул суроону бергим келип кетти. Сиз каалайт белеңиз өзүңүздүн жакшы көргөн адамыңыз сиз менен бир тармакта болушун, чыгармачылыктан, сөзсүз түрдө же башка жерденби? Мүмкүн чыгармачылыктан. Мүмкүн. Ооба. Жогоруда айтып калдык, орун алмашып дагы мисалы кыялдарыңыздар кандай деп суроо бергенде айттыңыздар, орун алмашып калдык деп. Калсак деле сонун болмок деп. Жанар айым, мисалы сиз деле бир теле жүргүзүүчү болуп көргүңүз келди эле кезинде. Ушундай ойлор болду беле негизи? Телевидение кызыгуу болду беле сизде? Жок, мен негизи ушул сөздүн гүлүн тандап сүйлөгөндөр, мен суктанам ушундай адамдарга, бирок өзүмдү ошондой баягы элестете албайм. Андай каалоо деле болгон эмес, бирок абдан суктандырат. Мисалы, азыр сиз жаңы келдиңиз, сизге чейин Айзада айым, ушундай бат көркөм сүйлөгөн адамдарга мен абдан суктанам. Эң сонун. Анан Мирзат мырза, негедир сиздин футболкаңыз мени кызыктырып атат. Бул чындыгында сонун футболка экен. Айтып бербейсизби? Эмне болгон футболка? Бул биздин логотип. Бешик уя деп турат. Биздин көл жээкте кичинекей эс алуучу жайыбыз бар, ошол жерге биздин негизги идея дагы үй бүлөсү менен барып, ичимдиктен, ызы чуудан алыс көл жээкте эс алгандар үчүн деп ачканбыз. Ошон үчүн логотипибиз дагы үй бүлөнүн элестетет. Ошол атайын мен ырым кылып, чет жакка чыкканда дагы ушул логотип менен футболкамды кийип алам. Негизи өзүңүз олуттуу адамдар көбүнчө костюм кийип, галстук тагынып, анан туфли кийип жүрүшөт го. Бирок байкасак сизде андай жок экен, Негизи casual деп коет го азыр. Ыңгайлуу болсо, менимче ошол жакшы да. Мен да толук кошулам ушул сөзгө. Анткени мен үчүн мисалы жана эфирлерге көйнөк кийгенде мен өзүмдү бир аз мындай ыңгайсыз сезем. Ошон үчүн бүгүн мен да мындай көрсөтүп коеюн деп. Эң сонун. Демесе бизден бере турчу соңку сурагыбыз болсо, сиздерге жашоодого койгон эң башкы максатыңыздар. Бул суроо болдубу дейм? Бул суроо жооп алганбыз кесиптеш. Негедир кесиптешим толкунданып жаткан учуру чындыгында. Келип бергениңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында өтө жылуу маек болду. Мынакей сонун ушундай оттун астында Мирзат мырза, Жанар айым, сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Долбоорду жеңип чыгып, алдыңкылардан болуп озуп чыгып, буюрса баш байгени жеңип, долбоордун эң алгачкылары болушуңуздар менен биз дагы тилектешпиз. Ооба, сиздерге ийгилик гана каалап кетмекчибиз. Урматтуу теле көрүүчүлөрүбүз, дал ушул ишемби күнү 17:00 Эгиз Тумар долбоорду өткөзө албай биз менен биргеликте көрсөңүздөр болот. Ишемби күнү 19:00, Алтынай. Негедир сен аябай толкунданып баштадың. Сиздерге эркин микрофон, андан соң биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Сиз баштаңыз. Жалпы ушул КТРК, музыка, жалпы ушул Эгиз Тумар долбоорунун авторлоруна ыраазычылык билдирип кетким келет. Анан күйөрмандар, бизди колдоп жаткан күйөрмандар, сиздерге терең ыраазычылык. Буюрса көрүшөбүз эмки чыгарылышта. Чоң рахмат. Негизи элибизде чыр эмес, ыр жаңырып, ушундай ыр конкурстар болуп турган аябай кандай жакшы экен. Анан табигаттын ар кандай кырсыктарынан сырткары болуп, элибизде бейпилдик болуп, сиздер болсо ушундай жакшы берүүлөрдү эле чыгара бериңиздер. Чоң рахмат. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөрүбүз, ушуну менен биздерге берген убакыт сааты соңуна келип жетти. Барыңыздарга бейпилтин каалайбыз. Ооба, жакшы туруңуздар. Эртең саат туура 21:00 кайрадан сонун шоу программасы биз түз эфирде болобуз.